эми пластика, лабиопластика деп аткандан кийин бул пластический операциянын көбүн болбойт деп айтылат. Эмне дегенде Аллах жаратканды өзгөртүү деген маселе келет да, буга тыюу салынган. Эми кимдир бирөөнүн мушташы биавариядан мурду кыйшайып калса, аны абдопластический операция мурдун мурунку калыбына алып келиш, бул керек, пайдалуу, бул уруксат. Аялдардын жыныстык жагын караганда, бул жактан өзгөчө биздин операция, кайсы бир операция болбосун, мурунку абалына алып келүү болуп эсептелет. Анткени жатыны түшүнүп кетет, ал жерден жанагы төрөгөндө айрылып кетет, разрыв матки, жанагындай киста, миомалар пайда болот, ыңгайсыз жашоого ыңгайсыз абал алып келгендерди муну керек болсо тескеринче жазатышыбыз керек. Өзгөчө кайсыл операция болбосун, жыныстык жагына аялга караганда бул үй бүлөлүк мамилени күчөтүп, ынтымакты күчөтүп, ажырашуудан алып кала турган болсо, бул керек болсо милдеттүү түрдө керек болуп эсептелинет. Анткени бул жашоо. Андыктан эч коркпогула. Шарият жагынан негизделгенбиз. Бул жакшы, керектүү, уруксат нерселер. Салам алейкум.